Арашанчылар өзі берешен болот экен да, начинающий арашан мынакей. Начинающий арашан отторго, Нурдин браттан жакшы кочкор. Буну сатып, буну неге саттасыңар? Biz özümüz ayıldan bir kızımız bordan operasiya olgan ketdi. O'shaga jardam qatori sattabız bunu. Endi qo'limizdan kelish shu bo'ldi hozir. Бордун операция болуп, түшкөн акчасын O'shaga beremiz. Qancha so'm satsak da o'sha qizga beremiz. Жашы эмне? 10 oylik bo'ldi. Enesi bu yerda o'zi Bishkekdan kelgan. Liniyalari bor. Баасын канчага коёсуз? Razrezlari bor. O'zing aytib qo'yib bir so'mni olmayman. O'sha joyga beraman. Бул мындай чоңойтуп ургалса болобу мындан? Xudo xolasa sen o'sha жақсы niyat qilib bag'ot qilamiz, qo'shqir qilib deb. Эки чипи четиш чары элек Yo'q, qo'zi tish qo'zi. Орто экен, арык экен, бирок семирсе жакшы нерсе болуш керек бул. Канча дейин айтыңчы? O'zing aytib qo'yver, edi ichida жүрөсүң sen. Жигиттер, начинающийлерге болобу? Болот. Бакканы кичине адаптация болгона. Негизи мен көп учурда кочкор алгыла деп сунуштойм, себеби кочкордун жакшысын алгыла депчи. Бул достор ортого чейинки кочкор, сразу айтайын. Кулактары, расположениялары да орто экен. Ошол начинающийлерге адаптация болгонго жакшы. Бир 60 миңдерге бүтөбү бүтпөйбү? Ошо сен айтқан сенеге бүтөт. Болду. 60 миң сомго мен өзүм коюп бердим баасыны. Чала бересиңер. Все-таки арашандын каны бар жигиттер. Эми жайдар болгондо 30 миң болчу. Арашандын каны бар, арашан линиясы бар деп атат. 60 миң сом биринчи чалганга беребиз. Болду. Салганбыз да. Ушусу үй сала электе биз могу сарайлар салганбыз. Үй салбай туруп сарай Үй салгансыңар. сала электеп сарай салып, ошо атка таптап, ошондон акча таап анан үй салганбыз да. Анан ошо бара-бара баягы бизнеске айланды. Так. Айыл жергесинде ошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 акушка эсептедим, Мыкты. Бул эски сарайыңар. Эски сарайыбыз. Азыр бул жерде өзүбүздүн чарбачылыкларыбыз жана бейлерибиз, таза кандуу бейлерибиз эмесинде турат. Оштор бар. Бирди тартып чыгабыз буяка? Азыр тиги эмеден жаңы сарайдан Бар да ошол жакта, кеттик. көрөбүз. Мынал жаңы сарайы Сыймык мырзаныкы жигиттер. Сарайга бир неги сарай боюнча айтып берип койсоңуз Сыймык мырза, бул канча чыгым кетти? Чыгым бир примерно жер пери менен кошо алып сатып алганда 3 миллионго чукулдады. Чыгым жери менен плюс зданиясы менен 3,5 миллион сом, Примерно да. Канча? Бул өзү 24кө 10. Анан бияк жагына аттарды кое берип кое турган жер бар. Негизи биякты ошо дагы турбадан жасайбыз да, жакшынакай кылыпчы. Бул убактылуу. Анан бул болсо өзү ошо биздин бейлер да, баягы ат чабыла турган аттар ушул жылкылардан туулат. Селекция. Бул каяктын жылкылары? Бул өзү эме? Таскак жылкылар да. Орусча рысак деп коет. Ошол жылкыларды баягы чет элден алып келебиз. Франциядан, Америкадан келип аткандар бар, орустардан келди. Көбүнчөсү биздики орустан келген, Россия. Ама Америкадан, Франциядан келгенди кармайлычы. Россиядан келгендер бар. Кире эле ичкериге. Ана Франциядан келгендер бар. Машалла. Бул каяктан келген? Бул Россиядан келген жорго айгыбыз. Жашы жазында 5 жашка чыгат. Аты болсо бийиктик. Аты бийиктик. Каптандан болсун. Машалла, мына. Не деген келбет, машалла. Сулуулук. Мына. Ой, машалла. Тени таза. Таза кандуу. Россия ушундай жакшы туруп берип атат негизичи. Бул боюнча дагы толук маалыматты айтсаңыз, кандай келген, жумушуңуз ушул экен, түшүктөрү бар, bunun деле. Канча киши буну багат? Ушул жерде 7-8 үй иштейбиз. Үй бүлөсү менен анан жана иште жумушка келген кошуна балдар же болбосо бизде жумушта иштеген балдар. Төлөп бересиз. Төлөп беребиз. Анан ушул жорголорду таптайбыз. Кыргызстан, Казакстанда болгон чоң байгелерге салынат. Бунун кличкасы бийиктик, өзү Рейнекенч чарбасына тийиштүү. Биз ошо саяпкерлик кесип менен таптап беребиз да. Хозяин буяк. Айбек мырза, Кутман кеч. Кайрадан элебиз. Машалла. Сыймык болсо мен өкүл балам. Атасы менен биз дагы ушул жашаrak кезден баштап биздин атабыз эки кызматташты эле, ушул аттарыбыздын атын чыгарып, биздин чарбабыздын атын чыгарып, кыргыздын улуттук ат спорту да жакшы бир кеп бар го. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жоргомуң деп. Мына ошол салттуу улай биз дагы калтырбайбыз бул ат жаатындагы спортту. Бүгүнкү күндө ушул өкүл балам менен жорголорду таптап, Кыргызстаныбыздын намысын коргоп, эл аралык байгелерге дагы катышып жүрөбүз. Бул бийиктик деген жоргобуз.
былтыр 3 жашындагы мыкты 3 жаштык жоргобуз. Анан быйыл эми Кудай буйрса көчмөндөр оюндары деп жакшы бир үмүт кылып, азыртадан кышында жакшы чучугун толтуруп алып ишке киргизген убакыт. Сыймык Буюрса, мына азыр толтуруп жаңы баштадык муну. Көчмөндөргө чейин эми бир топ убакыт бар. Буюрса бир 9 ай, 8 ай калдыбы. Ошол убакыттын ичинде муну өзүнүн формасына келтирип, дайындап чабышка дайындайбыз да. Бир сыйра бастырып койсоңуз. Арыбыз. Бийиктик, машалла. Бийиктик деген. Бул каны каяк? Каны атасы Америка. Бергиле. Америка таскак. Америка таскак. Энеси болсо орус таскак. Дагы жылкы. Таскак дегениңиз эмне? Жанагы кыргызча айтканда таскак өзү орустар рысак деп коет да, породасы. Породасы деген. Негизи жорголоп чуркайттылар, жорго да. Ассаламу алейкум. Акалар, укалар, шептер кандайсыңар? Кече баягы усталарга мына жерде кат сүйлөп алсын, эман комментарий жазышты. Ушулар бар үй бүттөт да, Алла разы болсун. Силерге кичине бака болсун, эме алып келди эле, кегиле. Кегиле. Достум, кече 5% эле. Бүгүн уже достум 20%ке көтөрүлүп тур. Бир айда бүтүрөбүз. Ассаламу алейкум. Акалар, кегиле, бу жерде эле урайлы, дасторконго отурсак турбай калабыз. Кегиле. Ассаламу алейкум. Бисмилlah, кана кең ака. Mo шаурма. Ака, уста акалар, 2 мүнөткө кегиле, 2 мүнөткө. Канча уста иштеп атат? Жаман көп жок. Ака, 2 3 4 5 6. Достум, пиццалар бар. Омак, бияк тартып акалар. бирден иштейсиңер деп. Бисмилlah, кана. Алың ака. Дастан ажы. Кой, бияктар көрөм. Ге, уста акалар. Мына, кегиле, маң ака. Ассаламу алейкум. Өтө. Ассаламу алейкум. Кандай чыгасыз? Ге, уста акалар. Базарга тарап полный. Барып. Ге, суулар барбы, суулар? Сул устап келиңер. Сол жуга алыңыз. Ака, мынын ичиши бар ака. Биз кетебиз. Пиццаларды ачайлы ам жерге. Ака, мамангандан өзүнүн усталарын ака. Бисмилlah, кең ака. Алың, ассаламу алейкум. Кандайсың? Ассаламу алейкум. Ака, мына ысыгы О, сумканын ичинде. Жигиттер, мынакей соонун буйруса бүтөйүн деп калды. Ассаламу алейкум. Сиздер сол канчасы? Лидечи. Канча алпас. Акамдын достору 24-кө жетип ушерде жаттасыңарбы? Ооба. 24-кө жетип ушерде. Үйдү бүтөйүн деп калды. Усталарына жүрсүң. Алейкум ассалам. Достум, ушу машинанын ичине салып койдум эле да, бардачок зор. Менин боюм 1.80 жигиттер. Көрдүңөр да, вес куймун өзү. Нерден? Иншалла. 3 а? Болду. Мына, Кудай кааласа сонун бүтүп атат жигиттер. Ассаламу алейкум.